Kamera. Agam tushmayapti. Kamerani yurdilar. Menimcha, İsmail İsaqovich aytib bergan. Sizden birinchi qo'ya olasiz. O'zbekiston Men bunday. Shuncha hozir so'nggi so'zni suyladim men. Bugun komissiyaning tushdan keyingi jiyinida bosh prokuror o'zi kelib bayag'i 323 berene to'g'ri emas ekan, to'g'ri emas qo'ydik. Biz onu 338. berenege qayra qaytardık deb. Anan bu jönököy masele emas da. Çıkkınçı degen bereneni koyup alıp bir ay boyu bardıq жерден qaqşatıp süйлötüp anan bugün жоқ, al күнөө жоқ eкен. Kızmat avalынан кыянаттык пайдалануу деген беренеге алмаштырдык деген. Бул кандай деген сөз. Бул адамдын тагдыры. Менин да бир туугандарым бар. Тууган урук жора жолдоштор бар. Чет өлкөдөгү жолдоштор бар. Алар эмне деп ойлойт ушуну? Биз мена родина деген бул кандай нерсе? Мен ушуну айттым, ушул мезгилге чейин мен бир гана нерсемди баа тутуп келдим. Бул менин фамилиям, бул менин атым. Бул өлкөдөн бир калем менчиктештирбеген, бир завод албаган, бир кирпич албаган кишини келип туруп ушундай дегениңер өмүр бою эл, жер, улут деп жүргөн кишиге ушундай күнөө такканыңар адамдын акылына туура келбейт. Болгондо да ар жерден ар бир бүгүн дагы жанакы 24 кежиден атайын жасалма ошол макаланы жарыялаткан. Ошондуктан бүгүн мен жогорку кеңештин депутаттары биздин кесиптештерге ыраазычылык билдирем. Абдан катуу принципиалдуулугун көрсөтүштү. Көрсөттү. Ошол комиссиянын жыйыны болуп атканда генерал Исаковго ыраазычылык билдирем. Мына ушу киши келип ар бир нерсени текчесине коюп бергенден кийин комиссиянын пикири дагы түп тамырынан өзгөрдү. Башка. Такыр башка, анан эми комиссиянын тыянагы чыккан жок. Дагы биздин мыйзам боюнча 10 мартка чейин убактысы бар. Депутаттардын баары айтты, эмне эле бул шаштырып эле бүгүн эле улам. Ушу кечке калтырып маселени бүгүн чечиш керек болуп атат деген суроолорду койду, бирок эч кандай жооп болбогондон ошол комиссияны дагы 10 мартка чейин дагы бир жолу кылдат карап иштеп, анан конкреттүү тыянак менен чыгышы жөнүндө тапшырма берип, ошону менен тарадык. Ошол кыскача. Жакшы, ийгилик жакшы. Өзү бир эмес бир нече жолу сизди чыккынчылыкта айыптабады. Эми ошого кандайдыр статья өзгөргөндөн кийин кандайдыр немелер болобу? Жок, эми аны билбейм. Мен азыр ким кандай деп айтты, кандай багыттарды берди, кандай атады, аягына чейин чыгалы көрөбүз. Мына ошол берененин өзүн алмаштыруунун өзү эми караш керек да. Билбейм.